кээ бирлери жазып коркутат. 5, 40, 45. Только ошол Инстаграмдан. Да, Инстаграмдан. Андай кыздар жашоодо турмушка чыгып Өмүрбек авария болду дейт, бирөөсү азын болду дейт, бирөөсү өлтүрүп кетти дейт. Чынында Алар дайым алдыда, алар элдин балдары, кылган ишине дайым жетишет экен баары. Алар дайым алдыда. Саламатсыз барсыңыз хан. саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, жакшы келип болдук, рахмат. Өзүңүз жөнүңүздү кичине айтып берсеңиз, кайсыл жерден кулунуп болосуз? Деги эле канча жаштасыз? Мен Жалал Абад облусунун Токтогул районунда туулуп өскөнмүн. Атым Арсен болот. 1997 жылкы, азыркы 21 жаштамын. Сиз баарыбыз эле билебиз, сиз блогер катары таанымалсыз. Блогерликтен сырткары еще эмне менен алектенесиз? Блогерден сырткары өзүмдүн жумушум бар, Москвада мигранттыктар иштейм. Андан сырткары Инстаграмда ушу блогер аттуу видеолорду чыгарып, ал жактан да иштеп турам. Баарын эле кызык болуш керек, ушул азыркы жаштар көпчүлүгү ушундай блогер, вайнерчиге кызыгышат да. Ушунда сиз канча акча табасыз? Көп деле таппайм. Айына ар кандай болуп калат. 35, 40, 45. Только ушул Инстаграмдан. Да, Инстаграмдан. Личный. Сиз ошондой эле ар кандай мындай биздин коомдогу терс көрүнүштөрдү алып чыгат экенсиз, ошого аракет кылат экенсиз. То есть жана XL жөнүндө дагы көптөгөн видеолоруңуз көрүнүп калды. Ошого сизге ар кандай мындай угрожение, коркутуулар болбойбу сизге? Ар кандай болуп калат. Кээ бирлери жазып коркутат, чалып эч ким коркутпайт. Көбүнчө өзү эле комментарийде биз билгендей кыргызчылыкта комментарийде кыйын эмеспизби? Сразу комментарийден тийинип кетебиз, минтип кетебиз. Бирок 2 жыл болду блогер болгону, бирок эч ким алдыма чыгып жаман сөз сүйлөгөн жок. Просто мындай минтем дегендер жок да, баягы комментарийде жазгандарчы. Наоборот, алар жолугуп сүрөткө түшүп кетип калышы мүмкүн. А так сүйлөбөйт алар. Ошол хейтерлер когда сизге жазганда сиз мындай самооценкаңыз түшүп кетип, там өзүңүзгө өзүңүз ишенимиңиз жок, ошондой учурлар болобу? Да, болгон бул ушур убагында жаңы чыгып келатканда болуп жүрдү. Элдин сөзүнөн уже көңүлүм түшүп, видео чыгаргым келбей. Азыркы учурда уже көнүп деле калдым. Наоборот, негетти күндөн күнгө күтөм. Негет болбосо көтөрүлбөйт экен. Ушуну билдим. Алар дайым алдыда, алар элдин балдары, кылган ишине дайым. Сиз Самара менен чогуу тарбиялоо аркандай жакшы роликтер тартып жүрдүңөр. Канча бир айдай убакыт өткөндөн кийин силерде мындай видео чыкты да. Самара, кандайсың? Сени менен видео тарткан азыр мага сен жөнүндө жазып атышат. Дагы видео чыгарыпсың, жок жамбашың менен бийлеп. Уялбадың, Самара? Эч нерседен уялбадыңбы? Кече күнү сен жакшы видеого тарттык го, ыймандуу видеолорго бул кыз оңолду деп. Кайра бизди уят кылып атасың сен бул жерде. Именно мени уят кылып атасың, түшүндүңбү? Эсиң бар, этең жечи. Айтып кетейин, болгондой эле. Билсиздер керек, Самара жаңы чыгып атканда, короче, метролорго жатып, бийлеп, сигарет чегип, вот ошол момент Раматуллов, Өмүрбек ушулар видео чыгарып, Самараларга эже деп кайрылып, мындайыңыз токтотуңуз деп да блогерлер айтып жүрбөдү эле. Вот ошол учурда мен телефон менен эмес, мындай жашоодо видео сыяктуу кылып түшүндүрөйүн деп, атайынчы. Анан буга камера алып, уже видео кылып Самараны барып сүйлөшүп бул жака алып келип видео тарталы деп сценарийни түшүндүрүп. Вот сценарийде өзүңөр көргөндөй эле андай кыздар жашоодо турмушка чыгып бактылуу боло алабы же боло албайбы деген смыслда тартканбыз да. Вот ошондо ыймандуу видео тартып, дальше да Самара менен видео тартайын деген ой болду. Ошо ыйман жагынанчы. Вот андан кийин өзүңөр көргөндөй эле жакшы видео вайндарыма тарттым, ыймандуу видеолорго аралаштырып аттым. Вот ошол момент кийин биз сүйлөшпөй калдык. Ал Кыргызстанга кетти. Анан Орусодон эле уже сүйлөшпөй калгандан кийин ал Москвага келди, кайра кийимдер бусту же башка нерсе кылды. Баягы кайра ыймандуу видеолорго тарткан Арсен уят болуп калды. Ал кайра жаңы бийлеп, сийлеп, кайра ар нерсени сүйлөп чыгыпчы. Ал мен тартып жүргөн учурда андай адаттар кылбачу эле да. Ал уже Кыргызстанга барып келгенден кийин балким ой түзүү алмаштуу. Мен ошол видео чыгаргам, уят кылып атасыңар деп. Түшүнүктүү. Өмүрбек деп калдыңыз. Өмүрбек аттуу сиздин билишибиз боюнча досуңуз болот. Баарыбыз белгилүү болгондо ал каза болуп калды. Андан бир ай, 2 ай мурда. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Өмүрбек эң жакын адамыбыз болчу. Мен досум болчу ал. Чогуу бир өзүп, чогуу вайндарга, чогуу жакшылыктарда болдук.
Ну эми ал жөнүндө айтып берейин десем, алга эмне болгонун чын билбейт. Мен деле толук билбейм. Авария болду дейт, бирөөсү азын болду дейт, бирөөсү өлтүрүп кетти дейт. Чынында мен деле билбейт экенмин бул жөнүндө толук. Муну айткан жакшы, жакын досторум да айтпай атат, эмне себептен билбейм. Бирок чынында авария болду деп айтып атышат. Мен өзүмдүн дос балдарым. Анда эмесе биз кийинки рубрикага өтсөк, рубрика теги бу деп аталат. Алар дайым алдыда, алар элдин балдары, кылган ишине дайым. Эгер биз Москва, Бишкек десек, сиз өзүңүздүн вариантыңызды тандайсыз. То есть 2 секунддун ичинде бат-баттан айтышыңыз керек. Анда эмесе кеттик. Байлык же популярность? Байлык, Сүйүү же достук? достук, WhatsApp же Instagram? Instagram, Instagram же уйку? уйку, Москва же Бишкек? Бишкек, Бишкек же Токтогул? Токтогул, Атамбаев же Жээнбеков? Жээнбеков, Бутик же Базар? Бутик, Эмиль же Шумкар? Эмиль, Самара же Самара? Самара, Бүбүлө же Карьера? Бибиле, Алар дайым алдыда, алар элдин балдары, кылган ишине дайым. Арсен хан, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, элге айта турган сөзүңүз болсо, айтып кетсеңиз болот. айтып кетейин. Негизи эле мен айткым келет, ушу кыргыздын жигиттерине, аябай экранын сыртына клавиша герой деп койчу эле. Вот ошолорго айткым келет. Неге билбейм, эмне үчүн жазышат, негативди же көрө албастыкпы, же көтөрүлгөн адамды көрө албайбы билбейм. Адамга өзү негизде эчтеке жакпайт экен да. Бир карап туруп ыймандуу видео, бир карап туруп күлкүлүү видео. Бизде негизи ойлоп көрсөң, сага деле. Бизде Кыргызстанда блогерлер, вайнерлер только мындай ха-ха видеону тартат турабы? Мындай элге жака турган мындай ыймандуу ата-энеге, карындаштарга, үкөлөргө, байкелерге чыгарып ыймандуу видео чыгарсаң, ага деле негатив жазышат да. Мен ушул нерсеге түшүнбөйм да. Неге жазышат дейм да? Ыйман жагынан чыгарып кетип атасың, бирок негатив жазып беришет. Бул жерден көрө албастык деп эсептейм да. Вот ошол жигиттерге айтат элем, жигиттер негатив жазбагыла, эркек деле болгон жакшы деп айтат элем. И все, бөлөк сөзүм жок силерге.